Зура Сооронбаева Астра гүлү. 2-бөлүм. Мен барганда машиналардын жүрүшү эчак токтоп, демейде жүргүнчүлөргө жык толгонча кан аянт жымжырт. Вокзалга кеч келип үйлөрүнө кете албай калгандарбы же эртең эрте кетүүчү жүргүнчүлөрбү айтор 2-3 адам баштарына чемодандарын жаздан уктап жатышат. А мен болсом самандай саргайып, кирпик көзүн какпай таңдын атышын, күндүн чыгышын күтүүдөмүн. Мага эрмек болгон түпсүз терең санаа. Сулаймандын жолдошторунун арасында өйдө карай албай, супсуну сууп, башын мыкчый кармап олтурганы көз алдыма келди. Анан маңдайыма Сапардын сөлөкөтү тура калгандай болду. Акылсыз Гүлкан, мени чансаң да ата-энеңдин абалына карасаң боло. Мындай болоруңду билгенде өзүмдү сага кор кылбайт элем. Башым айланып, кулагым чуулдады. Чын эле, алды элеп баккан ата-энемден кол жууп каламынбы? Азыр эле караңгылыктын кучагында тунжурап жаткан шаар жандана баштады. Рейске чыгуучу жеңил такси машиналары менен автобустар биринин артынан бири келип токтоп жатты. Колумда пулу жок адам мунжу менен барабар экен го. Акыры үстүмдөгү кымбат баалуу кофточкамды жол акысы үчүн акчага баалап шоферго берүүгө туура келди. Машинада мени менен 3 киши болду. Дагы бир киши табылганча күтүп туруш керек. Сааттын жебеси болсо 7ден өтүп баратат. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Энем менен жеңем түз эле мен олтурган машинаны көздөй келатышат. Мынча болду, бизди өлтүрүп кет! деп бакырды энем өңгүрөп. Жүрөгүмдү күйгүзүп, көңүлүмдү муздаттың. Сый менен кайра тарт. Душманга таба, тууганга күлкү кылба. Гүлкан! Энемдин жер сууну бузган үнүнөн улам бизди соңуркап караган эл тегерегибизге толуп кетти. Жанып турган үмүтүм бир паста шамал айдаган булуттай жок болду да калды. Энемдин коштоосунда автовокзалдан чыгып бараттым. Өйдө ылдый чыккан элдин сөзү кулагымдын сыртынан кетип жатты. Тиги кемпирдин каары катуу келиптир. Бечара кыз кайсыл жагынан айыптуу болду экен? Үйүнөн качканына караганда бир окуя бар го. Ой, ушуга түшүнбөй турасыңбы? Деди бирөө. Дейди өсүп көктөйүндө солуп бүткөн да. Анан калса, чыбыгы кыргыйдай болуп татынакайлыгын кантесиң? Ой, татынабаса өлүп кетсин. Өнөрдүн баары ушундай өңү жылмалардан чыгат. Менин кызым ушундай болсо, тирүүлөй уу берип өлтүрүп коет элем. Ай, койгула. Жулкунганына караганда кептин баары кемпирде сыяктанат. Балким, кыз байкушта күнөө жоктур. Кебетесин деле көрбөйсүңөрбү? Тарбиялуу эле бала. Мына, бул какпаш. Энемдин өңү куп-куу болуп кетти. Уктуңбу элдин сөзүн? Мындан көрө өлгөн артык. Энеке, энелик жүрөгүңүз кайда кеткен? Жүрөктөн айлан. Эне дебе. Тигинден аркы жет атам тааныбаган, жердин жети түбүнөн келген бирөөгө баарыбызды садага чапкың бар Сапарды жүрөгүм каалабайт. Баары бир ага барбайм. Сенин жүрөгүң менен, сенин ошо жүрөгүң менен үйгө барганда сүйлөшөмүн. Экөөбүз эне бала болобуз, же бир отоло топурагыбызды түйүшүп беребиз. Уктуңбу? Энем айтканын аткарды. Үйгө барганда жолдо келатканда айткан шартын алдыма тарытты. Канчалык кайрат кылып далбас урганым менен колумдан эч нерсе келбестигине көзүм жетти. Менин сөзүмдү сүйлөйт деп караан туткан атам да айнып калыптыр. Бир кезде таягын колуна алып, чапанынын сыртынан бейкасам узун курун белине кындай курчанып, ак топусун кыйшайта кийген атам кылчылдай басып менин жаныма келди. Эсекет кетейин Гүлкан. Энеңди мынча беймаза кылып жатасың. Мен атамдын бутун кучактай жыгылдым. Сакалыңдан айланайын атаке. Ракым этиңиз. Аяңыз мени, жалгыз кызыңарды ушинтип сыздатмак белиңер. Ыйлап жаттым. Өйдө болчу балам. Атам эңгейип башымды жөлөп, колумдан тартып тургузду. Атаңдын бир ооз сөзүн угасыңбы, Гүлкан? Угайын ата. Көргө бутум салаңдап, өлүү менен тирүүнүн ортосунда турамын. Көзүмдүн тирүүсүндө конушуңа кондуруп, кор болбой турган жериңе табыштап, аз да болсо кубанычыңды көрүп калайын каралдым. Атаңды көрүндө тынч жатсын десең, тилимди ал. Сапарды чанганың, атаңды көрүндө душманга сатканың.
Мен билген иш болсо сөз ушундай болсун. Болбосо ыйлап туруп тескери батамды берем. Көшөгөң көгөрбөй калат, кулунум. Мындан көрө көгөрбөсө көгөрбөй калсын. Тойдум мындай бактысыз турмуштан. Атама жакындап бастым. Өлүп берип жаныңарды тындырсам, сонун гана болгону турат. Бирок мен жалгыз кызын жазыксыз сыздаткан атам Жакып алы үчүн, энем күмүш үчүн эмес, сүйгөн жарым Сулайман үчүн өлгүм келбейт. Аны көргүм келет, бирге жашагым келет. Сапарыңды болсо көрөйүн деген көзүм, угайын деген кулагым жок. Уктуңбу ата? Мени сапарга барып, аны менен үй бүлө болот экен деп эч качан ойлобогун. Түшүндүңбү ата? Атамдын муруту сербейип, өңү кумсара баштады. Таяк кармаган колу калчылдап, буттары титиреп турду. Энем кароосунан алып төрдү көздөй жетелей берди. Атам мүдүрүлүп барып жыгылып кетти. Жалгыз кызымдан уккан сөзүм бул болсо, жаттан көрөр жакшылыгым кайсы? О, жараткан, жаман бүлөгө кор кылбай аманатыңды тарт. Атам ушул сөздү көйрөдү да, деми боолуп маңдайынан тер чыпылдады. Ал бир топ тынчтыктан кийин гана аз-аздан эсине келе баштады. Анан колу башын ушалап олтурган энеме көзүн жашылдантып, кызың кайда? Ар жакта олтурат. Чакыр. Мен мында. Айта бериңиз. Атаңа айтар жоогуң барбы? Бул менин сенден сураган биринчи да акыркы да сөзүм, Гүлкан. Ак менен караны ажырата билген эстүү киши да өз баласынын өзөгүнө өрт коёбу? Сиз да ушундай кара ниет экенсиз, ата? Көп күттүрбө, балам. Кандай жооп айтасың? Хайыр, болбодуңуз, ата. Каалаганыңыз сапар болсо барайын. Бирок баары бир аны менен турбайм. Акыры кетем. Ушуга макулсузбу? Кетем дейсиңби? Өпкө-өпкөмө батпай солкулдап ыйлап жаттым. Айлаганча күчүмдү көз жашыма чыгардым. Жакшылыктан үмүтүм биротоло үзүлдү. Сулайманга болгон наристе сүйүүм капаска түшкөн алсыз торгойдой үмүтсүз чулдурап жатты. Үйдөгүлөр мени качып кетет деп чочулаштыбы, мурдагы планын ошол замат өзгөртүштү. Алар Шааркан жеңемди сапарга жиберип, бүгүндөн калбай ЗАГСка турушсун деп айттырышыптыр. Мени шаардан кайра алып келишкендиги жөнүндө булар жан кишиге билдиришкени жок. Саат 10 ченде мени тайы жеңем менен Шааркан Сагал абамдын үйүнө баштап киришти. Биз киргенде сапар үйдө аркы терке басып туруптур. Саламатпы, Гүлкан? Мени көздөй өзүн таштады. Кып-кызыл болуп шишимик тартып чалыккан көзүмө делберөй карады. Эмнеге мындай? Ал чочулап сүйлөдү. Ооруп турасыңбы? Көзүм көзүнө октой кадалды. Жеңе, эгер Гүлкан мени каалабаса, бекер дүрбөп жүрбөйлү. Сапардын бул сөзүн угуп жандана түштүм. Намыссыз. Мен сени эч качан сүйбөймүн. Сүйгөнүм башка. Билесиңби ошону? Деп айта жаздап барып токтодум. Атамдын сакалы ылдый кулаган көз жашы көз алдыма келди. Мени сыйлап аталыкка санасаң айтканымды аткар. Сапарга бар, балам. Болбосо ыйлап туруп тескери батамды берем. Көшөгөң көгөрбөй калат. Деген сөзү кулагыма кайталап угулгандай болду. Шааркан шаңкылдап сүйлөдү. Ой, кантет? Кичине кыз менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө баардыгы ачык айтылган. Сен үчүн, сени сүйгөн үчүн келди да мында. Ой, койчу айланайын, Сапар. Ой жоруган сөздү айтпай. Бул сөзүң мага жакпады, күйөө. Кыздын кабагынын шишип калганына ошентип жатсаң керек, ботум, кайсы кызды көрдүң эле? Атасынын төрүнөн ыйлабай чыккан. Жеңемдин каратып туруп калп айтканына айраң таң калдым. Турмушта ушундай кишилер да болот экен, Мен бул иштин жай маанисине кийин түшүндүм. Сулайман экөөбүз ата-энеден уруксаат сурап жазган баягы кара жолтой кат ушул иштин башталышына түрткү болуптур. Катта дегенде энем атама окуп берет. Сулаймандын бадакшандык экендиги жөнүндө жазылган сөз булардын жүлүнүнө кадалган октой болот. Кыргыздан киши табылбай, Тажикстандан таптырбы? Дептир атам мурутун сербейтип. Ишибиздин оңолуп, кызыбыздын кыйын чыкканы ошол. Анан Сагалы менен Шаарканга буйруй сүйлөйт. Кучкачтай болгон бир кызга алыңар жетпей калдыбы?
эч кимге билдирбей, мени өлдү деп Дилгирем жибергиле. Касыйга кабар кылгыла. Дилгирем бараары менен Гүлканды бул жакка алып жөнөсүн. Жалгыз баламдын сөөгүн нур капта калтыра турган алым жок. Биздин үйдөгүлөр менен Сапардын энесинин сөзү башынан эле бир болчу. Алар Салкынды чакырып алып, болгон ишти ачык айтышат. Адегенде бүркөлө олтурган аял менин келеримди укканда күлүп жиберет. Тура калып атамдын колунан өбөт. Сапарды мага койгула, Жаке. Ансыз деле Гүлканды жакшы көрөрүн билем. Гүлканым, колума буйруп тийсе, өз жаныма жакшы болор эле да. Канча айткан менен колдоп өскөн өз бала да. О, жараткан, маанайымды паскыла көрбө. Булар Сапарга билгизбей туруп, ишти чукулунан баштоого убада кылышат. Негизги шылтоо атамдын ден соолугуна байланыштуу жүргүзүлүптүр. Шааркан эшикке чыгып, үйүн көздөй түшкү тамакка өтүп бараткан Сапарды көрүп, астын тосо басат. Билесиңби, Сапаштын бетинен өп, салам айтып кой деген бирөөнүн аманаты бар эле. Сапардын көзү Шааркандан өтө жалжылдайт. Ой, саламат болсун. Жеңе, ким экен, айтсаңыз? Ким дегениң кандай? Кечинде кыз менен сүйлөштүк, кайта эле сени сурайт. Сапар Шааркандын сөзүнө ишенип калат. Гүлкан мени сүйөт экен да. Болбосо өйүп кой деп жеңесине айтат беле? Кайдан жүрүп сени ушунчалык жакшы көрүп калдым экен? Сөздүн күчү оңой эмес окшобойбу? Ошентип Сапардын мен деп соккон дилгирлүү жүрөгүн ого бетер асманга учуруп, жаш көңүлүн жайлантышат. Жер сууга батпай толкундап турган Сапарды атам кечинде жанына чакырып алып, ден соолугунун күндөн күнгө начарлап баратканын бетине кармап, мындай дептир. Бир топ күндөн бери ар кайсыны өткөн кеткенди көп ойлоп санаачылда болуп кеттим, балам. Маркум Жусупбек жигиттин гүлү эле го. Гүлдөп турган кезинде жок болуп кетпедиби? Мен андан улуу болгонум менен асыл кештен артык элек. Бир тууган бул жакта калсын, ата баладай ынтымактуу болучубуз. Эртең согушка жөнөймүн деп жатканда, ары сенин жентегиң деп элден бата алганы, ары ага тууган менен коштошкону, айыл апаны чакырып тамак берип калды. Тамактан кийин эшек тарбыса кошо дарбыйт болуп, эл менен чогуу тополоң түшүп, кепичимди кийип жатсам: "Жаке, жеңем экөөң кайда шашып жатасыңар? Кетерсиңер, олтуруп тургула, айтар аманатым, кеңешер кебим бар эле", деди. Ой ата, айтса айтпаса төгүнбү деп өзүмдүн шашмалыгыма уяла түштүм. Эл кеткенден кийин кобурашып бет бышымга олтурдук. Сенин төрөлгөнүңө ошондо 3-4 күн эле болсо керек. Кызыл эт балапандай кылып, сени Жусупбек жалаңач этине салып, бооруна басып олтурду. "Уулум менен жыталышып кетейин деп жатам, Жаке", деп жаркылдап күлдү. Кайрылып келип эл жутту көрөмүнбү, көрбөймүнбү ким билет. Сапарым атасыз өсүп калмак болду. Саким болсо турмуштун ысык суугун көрө элек, али жаш. Ушул эки жетимге көз караңызды сала жүрүңүз. Өлбөй тирүү келсем жакшылыгыңызды билермин. Өлүп калсам айла жок. Сапашыма өлөк-жөлөк боло жүрүңүз, деген эле кайраным. Жусупбек айткандай, өзүңө өлөк-жөлөк болмок турсун, биротоло ата болгону олтурамын деп. Энең баардыгын айтты, баардыгына түшүндүм, Сапаш. Менин сөзүмдү да уккандырсың өзүң. Гүлкан эртең келсе эртең, бүгүн келсе бүгүн, убакытты бекер созбой кол кармаштырайын деп турам. Бул тилегимди кандай дейсиң, балам? Оюңду айтчы. Атамдын аталык мээримине чексиз ыраазы болгон Сапар ойдо жок жерден чыккан мындай сөзгө тура калып, эки колун бооруна алып, башын ийип, өзүнүн макулдугун билдиргендей болот. "Анда болуптур, Сапаке, камыңды көрө бер", дейт атам, анын чекесинен өбүп. "Бул жөнүндө мен кийин уктум дебедимби?" Айланада эмнелер болуп жаткандыгына түшүнбөдүм. Мени үйдөн алып чыкканда Сапардыкына алып барышат деп гана ойлодум. Бирок андай болгон жок. Түз эле селолук советтин конторасын көздөй бет алдык. Сапар экөөбүз бир топ кишинин узатуусунда үн катпай жүрүп олтурдук. Сельсоветте олтургандар биздин келерибизди билет окшойт. Орундарынан тура калышып, мээримдүү тосуп алышты. Никелешүү башталды. "Гүлканды сүйөсүңбү, Сапар?" Сапар толкундап сүйлөдү. "Сүйөм. Эгер сүйбөгөн болсом, никелешүүгө келбейт элем да." "Сенчи, Гүлкан?" "Ой, кызык сүйлөйсүң да. Кыздан сурабай эле жазуучуңду жаза бербейсиңби? Заводай болгон абаларынын алдында сүйөм деп кантип айтат эле?" Жеңемдин сөзү өкүм чыкты.
Жумушум бүттү. Сапар закондуу күйөөм болду. Сапар, дедим, селолук советтин конторасынан чыгып баратып. Болору болду. Мөрөй сеники. Бирок менин бир өтүнүшүмдү аткарарсың. Жүзүмө жалдыра эңиле карап алып, колтугумдан алды. Эмне деп айтарымды да билбей турам. Ушундайда бактылуу мезгил болот экен, Бүгүндөн баштап ар дайым сенин эркиңдемин. Кандай тапшырма бербегениң, сапарың дайым даяр. Ата-энеге таянып жүрүп, акыры максатыңа жеттиң. Биздин бүгүн Фрунзеде үйлөнүү тоюбуз өтмөк. Кыянаттык кылдың, кара ниет экенсиң. Антип айтпа көкөн. Балким тамаша кылып жаткан чыгарсың. Бирок мындай жагымсыз сөздү ойносоң да экинчи кулагыма угузба. Сүйгөндүгүм үчүн күнөөлөсөң өзүң бил. Кечирим сурайм. Кечирбейм го, Сапар. Кечиресиң, алтыным. Кечирбегенде кайда барат элең? Айтайын деген сөзүңдү айтчы. Шаарга телеграфка барып келели. Ой, ошол элеби? Ошол эле. Гүлкан экөөбүз шаарга барып келели деген Сапардын өтүнүчүнө ата-энем көнбөй жатып, акыры жеңемди кошуп беришти. Телеграфка келгенде калтыраган алсыз колум менен мындай деген кыскача телеграмманы жаздым. Фрунзе шаары, Сахалин көчөсү. Бакиров Сулайманга. Гүлкан күтүлбөгөн жерден кечээ каза болуп, бүгүн жайына коюлду. Сапар. Муну жибер. Жазылган телеграмманы колуна карматтым. Сапар чок басып алгандай секирди. Койчу көкөн, ушул да кеппи? Деги эмне деп жазгансың? Сапар теңселе түштү. Башкача берүүгө болбойбу? Эч нерсеге түшүнбөй турам. Кара ниеттикти жасаганды билген киши андан аркысында жасайт. Өзүм уруксат бергенден кийин жибере бер. Болбосо өзүм жиберем. Өңү өчкөн Сапар телеграмманы жиберүүгө аргасыз болду. Биздин үйлөнүү тоюбуз бир жумага чейин эки үйдүн ортосунда салтанат курду. Жумуштан кийин чакырылган жаштар биринен сала бирин чубашып келип жатты. Келгендердин арасынан издегеним Ажар. Жанараак Шааркан жеңемди чакырып алып, экинчи жолу жиберткен кишим кайра келди. Ажар үйүндө жок экен. Колхоздон бир отолу бошонуп, рыбачы деги эжесиникине кетиптир дешти. Эрдимди кесетиштедим. Каңырыгым түтөп, ичимден сыздап турдум. Өзү эле жарыла жаздап араң турган жаралуу жүрөгүм Ажарды эстеген сайын ыйлап да, сыздап да жатты. Ой, жөн эле айтылган сөз болуп жүрбөсүн. Ажарды кечээ эле түшкө жакын көчөдөн көрдүм эле, деди олтургандардын ичинен бирөө. Колхоздун талаачылык бригадасынын бухгалтери Гөөдөнүн кере сүйлөдү. Расчет ала элек, бирок колхоздон кетерин кетти. Башкарма арызына кол коюп мага берген. Качан? Сапар менен Гүлкан Бакыт үйүнө кайсы күнү барышты эле? Ошонун эртеси. Анан олтурган жаштар эки-экиден күбүр-шыбыр боло башташты. Алардын сүйлөшүп жатып, Сапар экөөбүзгө алдыртан алмак-салмак кадалган көздөрү мага жагымсыз да, көрүксүз да болчу. Сана аркап жүрүп жүдөп кеттим. Куурайдай болуп арыктадым. Баягы кыз кезимдеги шайыр күлкүм, жайдарым мүнөзүмдөн бирөө да калбады. Бардык оюм Сапар менен ажырашуу, ачык түрмөгө окшогон ошол жагымсыз үйдөн кутулуу. Фрунзедеги тайекемдин мени менен тең туш кызы бар. Ал экөөбүздүн жолдоштук мамилебиз жакшы болуучу. Ага Сулаймандан кабар алып бергин деп жазган катыма жооп келиптир. Сулаймандын аты жазылган бул кат жүрөгүмдөгү дартты жеңилдетмек турсун, кайгыга кайгы, күйүтүмө күйүт кошкондой болду. Ал бардыгын жазыптыр. Мени өлдү деп берилген телеграмма Сулаймандын жалгыз керт башын эмес, бүт үй бүлөсүнө кара тийгизип, кан жуткузуптур. Биздин үйлөнүү тоюбузга карата Сулаймандын ага жеңеси, эже карындаштары, жолдош жоросу болуп бир топ киши келишиптир. Өлгөндү угуп, ыйлап сыктап бүткөндөн кийин күйүттөн баш көтөрө албай, боздоп какшап жаткан Сулайманды кантип сооруторун билбей олтургандардын айласы кетет. Акыры күйүттүү күйөөнүн өтүнүчүн угуп, бардыгы макул болушат. Алар Сулайманды алып биздикине барып, ата-энеме көңүл айтып, мага бата окуп келишмекчи болот.
биринчи аракет Сулаймандын мен деп соккон армандуу жүрөгүн суутуу экен. Булар ошентип жолго камынып жаткан кезде менин тең туш кыздарым Сулайманга келген жоболоңдуу телеграмманы көтөрүп алышып окуу жайга барышат. Капысынан келген бул кабар ал жердеги коллективге да дүрбөлөң салыптыр. Алар окуу жайга кабар келбегендигинен кооптонушуп, ошол замат селолук советтин председателине телефон чалышат. Андан алар менин өз каалоом боюнча сүйгөн жигитиме турмушка чыккандыгым жөнүндө жооп алышат. Буга анчалык ишене бербеген биздин деканыбыз Гүлкандын өзүн телефонго чакырып бергиле деп талап кылыптыр. Алар менин ордума кимдир бирөөнү алып келип сүйлөттүргөн имиш. Сапар менин орто мектепте окуп жүргөн кезимде сүйлөшүп жүргөн жигитим болчу. Орто жолдо бузукунун тилине кирип Сапарга таарынып, Сулайманга турмушка чыгууга намыс күчүмдөн, андан өч алыш үчүн макул болгонмун. Бирок Сапар мен ойлогондой, мен уккан сөздөрдүн бирөөнө да окшобой чыкты. Өз сүйгөнүмө кеткендигим үчүн Сулайман капа болбосун, кечирсин мени, дептирмен. Ошондон кийин анын Ысык көлгө баруусуна эч ким макул болбоптур, уруксат бербептир. Мен каттан ушуну окудум. Желмооздар, бузуклар, каракчылар, дедим өкүрө ыйлап. Баарынан да анын Салиманга үйлөнгөнүн угуп өлүп кете жаздадым. Мен Сулайманды эч кимге ыраа көргөнүм жок. Ичтарлык кылдым, күнүлөдүм. Менин Сулайманыма барып, бактылуу болгон тең тушума көрө албастык кылдым. Эмнеси болсо да бактысы төбөдөй кыз экен. Мен башка күйөөгө барып, Сулайман ошону алат деген кимдин оюнда бар эле? Өлүп ажырашпасак, тирүү ажырашпайбыз дечү эмес белек. Анан эмне болду? Бардыгына мен өзүм күнөөлүүмүн. Жок, мен эмес, ата-энем күнөөлүү. Анан Сапар күнөөлүү. Ооба, Сапар болбосо Сулайман экөөбүз кайдан ажырашат элек? О, Сапар, сен Сулайман экөөбүздүн ортобузга чыккан тикен болдуң го. Мен колумдагы катты мыкчый кармаган бойдон талып калыптырмын. Арадан канча убакыт өткөнүн билбейм. Карасам, Сапар мени алдын алып олтуруптур. Менин кебетемди көргөн энем да өкүнгөн сыяктуу. Курган балам ай, дейт, ооруш көрүнүп. Сени мынчалык болоруңду кайдан билдим? Көп эле кыздар күйөөгө өз ыктыяры менен чыкпаса да тез эле алынышып кетет экен. Асты сага окшогон көк бетти ким көрүптүр? Гүлкан начар келин чыгып калды, Сапардын шору бар жигит экен деген сөздү укканда өлөт экенсиң. Жаман ниетиңден кайра тарт кулуном. Сапар өңдүү күйөөнү төгүрөктүн 4 бурчунан 4 айлансаң да таппайсың. Сен кызыбыз болсоң, Сапар уулубуз болуп учугубуз узарат дедик эле. Жок дегенде кайненеңди сыйласаң боло. Сенин жаман жакшыңды билгизбей, жууп жайып, мамур-жумур кылып олтурган ошол. О, шорду барам, жалгыз баласынын колуктоосунан сый көрбөйт деген эмне жакшылык болсун. Атаң тегинтип орто жолдо жатат. Сапаш келгенде энеңерди ээрчитип алып, биздикине барып тамак ичип кеткиле. Доктур үйгө чыгарып бергенден кийин анын мал болбогону ошол. Энем ыйлап кетти. Сулайман болбогондо атам өлбөйт эле, деп ойлодум. Ушул эшикти келин болуп аттап киргени Сапар менен чогуу басып көчөгө чыга элекмин. Ал бир жакка барып келели десе эле, ошол замат менин ичим, же тишим, же башым ооруп калган болот. Ошентип эч жакка барбай калабыз. Кетирген кемчиликтеримди көрүп турса да, мурдуңа муз тоң дебейт. Көрсө көрмөксөн, билсе билмексен. Айтор Сапардын мүнөзү менен ички сырын билүү өтө кыйын эле. Анын мага кылган мамилесин көрүп туруп терең ойго кетем. Бул бир болсо ашкан акылдуу, жана көтөрүмдүү, же барып турган арсыз, ысык менен суукту бирдей деп түшүнгөн акмак дейм. Сапар мурда ар дайым жадырап жайнап күлүп жүргөнүн байкаар элем. Өмүрүндө кабагын бүркөп, бирөө менен жаман жакшы айтышып жеңилбейт го деп ойлочумун. Бирок кийинки учурларда мунун жарашыктуу жайдары мүнөзү чөгүңкү, шалпысы бош. Оозуна ач кыла албаган Сапар кээде ичип келүүчү да болду. Ал балким өз дарты өз ичинде болуп, өз махабатынын азабын өзү тартып жүргөн чыгар. Ким билсин? Сапар иштеген ишине байланыштуу көп убактысын талаа түздө өткөрөт. Үйгө кээде абдан кеч кайтат. Бирок мен үчүн анын эрте келгени менен кеч келгенинин айырмасы жок эле. Энем айткандай, кирпигиме кир жугузбай жууп жайган кайненем. Кеч жатып эрте турат, үрүл-бүрүлдөн туруп уюн саап,
Анан аны бадага кошуп сүтүн тартат, айран уютат. Мен турганча үй ичин жыйнап, короо жайын сарамжалдап коюп, самовар коюуга шашат. А мен болсо жалган түштө да жалынтып жалбартып жатып араң турам. Менин кеш турганымды эрүүн көрмөк турсун, өзөгүңө кан уюду деп капааттанат. Түшкү тамак да биздин үйдө саатка карап бышырылат. Мен ички үйдө китеп окуп олтурат элем. Кошуна аялдын үнү кулагыма шактей түштү. Байкуш салкын, шорун көп ургач экенсиң. Эртеден кечке элең деп жумушуң бүтпөйт сенин. Келүүндүү болуп учук узарат десек, түйшүгүң көбөйдү го, курган неме. О, баласы куруп калсынчы. Эненин кадырын билгенче качан? Сыягы Сапардын камчысы бош болсо керек. Ошон үчүн келиниң. Кайыненем калтарый түшкөндөй болду. Эмне деген турасың? Балдарымдын оокатын жасабаганда атамдын башыныкын жасаймынбы? Гүлканым жаныма күйүмдүү. Бекер жаманаттылыгың жакшы эмес. Бул өңдүү кыздар күйөөгө чыкпай, алчаңдап окуусун окуп атасынын төрүндө жүрөт. Уктап уйкусу кансын. Оокат керек болгондо экөөбүздөн сурабай эле жулунуп өзү турат. Мындан ары мындай жагымсыз сөзүңдү кулагыма угузба кошуна. Иччү чайыңды сыйың менен жөн ич. Гүлканым укса капа болот. Аял тайсалдап калды. Жок, жөн эле жамандык ойлобой айта салдым эле. Кечирип кой. Ал чыгып кеткенден кийин кайыненем үстүмө кирди. Астыңа кетейин жаман күнүм. Кайпактап жүрүп, түшкү тамакты да кеч бышырып калдым. Жүрүп алам, тамак ичели. Сапашка күткөнүбүз менен эзилип кетчүдөй. Курсагың ачты го. Кайыненеме биринчи жолу боорум ооруганын билдим. Байкуш эне, сенде эмне жазык? Бүлөм болуп, шаар бараан болуп кетсе дегенден башка эмне жамандыгың бар? Тамак ичип жатып, азып кеткен эненин мээримдүү көзү көзүмө кадалды. Жүрөгүм ысып, көңүлүм жибей түштү. Аны менен эне балача сүйлөшүп көңүлүн көтөргүм келип кетти. Бирок эмнени сүйлөп, сөздү эмнеден баштоо керек? Энеке, айтыңызчы, атам айгаар бекен? Мен ага энеке деген сөздү биринчи жолу айттым. Кайыненемдин Сапардыкына окшоп, кирпиктүү бакыракай сурмалуу кара көздөрү балбылдап кетти. Кудай сактасын балам, жакшы болуп калаар. Тамагыңды суутпай ич чыгара алдым. Куданын аман турганы бизге да аттай арка, тоодой бел эмес беле. Айла жок. Аттаганат дагы бир 5-6 жыл туруп берсе жакшы болбойт беле. Жашып барып чыйрала түштү. Байкуш Сапарды атадан Кудай айткан эмес белем. Күн кештеп калды. Эшикке 90 чыгып 90 кирдим. Эртең менен кенемдин сөзүнөн кийин атамды ойлоп тынчсыздана баштадым. Сапарды күтпөй эле кайыненем экөөбүз баруудан үйлөгүлөрдөн жазгандым. Сапар келсе артыбыздан бараар, экөөбүз бара береличи Гүлкан, деген кайыненемдин сөзүнө болбой койдум. Анткени Сапар менен чогуу барганым мен үчүн эмес, ата-энем үчүн жакшы эле да. Атамдын көңүлү көтөрүлүп калсын деп ойлодум. Алар Сапарды менден да жакшы көрүшө тургандыгын жакшы түшүнөм. Мурдуман күтүлбөгөн жерден өлүмдүн кайгылуу жыты келгенсип, көңүлүм тынчсыздана баштады. Атамдын мага кылган кара ниеттеги жалбыракка түшкөн күзгү короодон бетер уламдан улам жүрөгүмдөн эрип бараткансыйт. Чиркен-ай, балага ата ошон үчүн ыйык, ошон үчүн кымбат беле. Чуркап барып көкүрөгүнөн кайра-кайра жыттап, кайра-кайра өпкүм келди. Ата мээримин көксөп, ага болгон балалык кумарлануумдун чектен чыгашынып тургандыгын билдим. Короо жактагы терезенин пардасын ачып, бир демге тышты колум менен кылкалап карап турдум да кайра жаптым. Эч кимдин карааны да, дабышы да билинбейт. Эмне эле кайра-кайра карап жатасың, балам? Сапарды көрнө десем жок. Капырай эне, уулуңуз мынча эмнеге кечикти? Дедим, алыстан чыккан кандайдыр аттын дабышына кулак түрүп. Менин ушул берген суроом, Сапарды күтүп тынчсыздануум ага канчалык таасир бергенин билбейм. Айтор анын көптөн бери убайымда жүргөн мыңайыңкы жүзүн бир заматта кубанычтын толкуну басып кеткендей болду. Моун жүүнү бошоп, 62 тамыры эрип бараткандай үнү каргылдана чыкты. Сапарды эсиңби, каралдым? Сапар деп айткан оозуңдан тегеренип кетсин энең. Ал тамак ишчү тегерек столдун үстүндө идиш аяктарды чала жыйыштырган калыбында суу жоолук кармаган колун столдун үстүнө койду.
келе турган убагы деле болуп калды го. Агроном дегени да азаптуу жумуш турбайбы? Курган баламдын же кышта жаны тынсачы, же жазда жаны тынсачы. Төтөнү күркүрөгөн күздө да күчөйт тура иши. Апийими да бир жактан кычап кирди. Жана бригадир келип, кол жетишпей жатат, жардам бербесеңиз болбой турган дейт. Келим кетимди көрүп турасың. Келим болсо жаш, быйылча жумушка чык дебей кое тур дедим. Кыңырылып туруп бастырып кетти. Апийимдин быйылкыдай сүт бергенин, колхоз болгону көргөн жок элек деп мактап жатышат. Айла жок. Аттаганат баладай багып, кулагынан чоюп өзүм өстүргөн участканын түшүмүн жыйнап берсем жаман болбос эле. Сапашымдын күнү түнү чапкылап жүрүп кылган эмгегин талаага кетирбей кол кабыш кылсам кана. Атамдын абалын көрөлү. Жакшы болуп, бери карай турган болсо элге жаман көрүнүп кереги жок. Мен сизге жардам беремин, жардамыңдан тегеренейин. Сени көкмуштум кылып, үрүл-бүрүлдөн тургузуп, шүйдүрүмгө чулантып иштетпей калайын каралдым. Барсам өзүм барармын, балам. Барбасаң да барам деп көңүл улап койгонуңа төбөм көккө тийди. Эмнеси болсо да Сапардын энеси жөнүндө көп ойлонуп калдым. Чындыгында эле кайненем кадырлоого татыктуу, жакшы аял да. Тыштан аттын дөөртү чыгып, шылдыраган соолуктун үнү угулду. Эшикке кандай атылып чыкканымды билбейм. Сапаш, сен бүгүн мынча эмнеге чыктың? Бул менин Сапарды күтүүдөгү биринчи суроом эле. Көздөрү жайнап жүз албарып кетти. Чылбыр чубалып колунан түштү. Кучак чая мени көздөй умтулду. Жаш балача мени жерден таптак көтөрүп алды. Жаным, мени чын эле күттүңбү? Көздөрүмдөн алмак-салмак өпкүлөдү. Көзүмө Сулайман элестеп кетти. Сапардын ушул жолку сөзү да, үнү да Сулаймандыкына окшош эле. Мен ага актала бердим. Атама барып келелик, энем экөөбүз сени абдан күттүк. Бул кеч Сапардын биринчи бактылуу болгон күнү эле. Ошондон кийин тез эле атамдын оорусу катуулай баштады. Жашылданган көздөрү өлүңкү, өңү куп-куу болуп, эриндери кеберсип, бут серппей мемирөөдү. Таң сүрүп калган ченде көзүн ачып, айланасын дыкаттык менен бир сыйра карап алды да: "Бул олтурган ким?" деди Сапарга тигилип. "Мен ата, Сапармын." Сапарсыңбы? Ата деген сөзүңдөн айланайын. Гүлкан кайда?" "Мен мында, ата." "Атаң астыларга кетер бекен экөөңдүн. Мен силерди ора кылдым, Күн чыга элекпи?" Таң сүрүп калды. "Гүлкан, каралдым." Сапар экөөң бактылуу болгула, балам. Салкынды сыйла, кулунум. Өлгүм келген жок эле, бирок ажал алкымдан алды. Экөөңдүн кубанычыңардын келечегин көрбөй кеттим. Баланын баласы балдан таттуу дечи эле. Ошол арман. Атамдын үнү кыргылданды. Ыйлайын деп ыйлай албай койду. 70 жылдык өмүрүм бактын түбүндө асмай тартып, көлөкөлө олтурганчалык көрүнбөй кетти го. Дүнүйө жыйып мал таптым. Колума эмне кармап баратам. Бир чымындай жаныма аралжы боло турган ошол дүнүйөбү? Атасынын көрү, жарыкчылыкта бир келип кеткен мейман экенбиз. Ыйлашпай сыйлашып өткүлө. Эл үчүн иштеп, ак эмгектен баар тапкыла, балдарым. Арамашты оозуңарга салбагыла. Бир үйдө байкуш кемпир жалгыз калды. Ошол энеңди, Сапар, Гүлкан, энеңди, балдарым. Атам энемдин колун өзүнө тартты. Жакшылыгыңдан башка жамандыгыңды көрбөдүм, байбиче. Көңүлүңдү оорутуп катуу айткан сөзүм болсо кечирип кой. Мен сага ыраазымын. Энемдин колун кыса кармап, андан акырын оозуна алып барды да, аймалап өөп, кумарлана жыттап жаткандай болду. Байкушум, жаныңды бак. Мен да сага ыраазымын, Жакып. Эгер мени сыйлап, мени сүйө турган болсоң, мындан көпкө калтырба. Алың жетсе ала кет. Сенден калып көргөн күндүн, сүргөн өмүрдүн кереги жок.
Сен жер астында курап жатсаң, менин жер үстүндө дуулаганым корусун. Энем өпкө-өпкөсүнө батпай солуктап ыйлады. Атам баарыбыз менен бир сыйра коштошуп чыкты. Сапар экөөбүздү алмак-салмак чакырып алып, маңдайыбыздан ылбыраган жансыз муздак эрди менен кайра өптү. Акыркы коштошконубуз ушулбу, балдарым? Ата көйү жамандар, карыган жаман атаңарды өлөт деп ыйлап жатасыңарбы? Ый кара жерге кирсин, кайраттуу болгула. Энемди кайра чакырды. Энеңер жаныма келсинчи. Эми силер менден обочороок. Энемдин жанакы айткан сөзү жагымсыз болду. Мени сүйө турган болсоң дегени кызык. Кудай атоо, бала чакасынын көзүнчө энемдин жазганбай айткан сөзүн кара. Буга чейин мен буларды сүйүүдөн кабарсыз, жөн гана бири-бирин сыйлашып келаткан катардагы эрди катындардын бири деп ойлочумун. Көрсө сүйүүнүн да адамдын адамгерчилигине жараша өмүр бою өчпөй, картайганча канында сакталып калуучу касиети күчтүү ушундай жагы бар турбайбы? Бирок мен күлгүндөй жаш кезимде мындай ыйык энчиден жайдак калган жаралуу көгүчкөнмүн. О, айланайын ата, ардактуу эне, өзүңөр да аман таткан бул бактыда мени кантип куруп калтырдыңар экен. Атам жан таслим кылгандан баштап үн баспай ыйлаган Сапар эртеси сөөгүн жайына коюп келгенге чейин боорун жерден алган жок. Өлүккө киргендер тыштан Сапарды көрүп ыйлашса, иштен энем менен мени көрүп көздөрүн шыпырып жатышты. Келген кишилер өлүккө ыйлабастан анын бала чакасынын көз жашын, көкүрөк тартын көрүп анан бошойт тура. Сапар тез эле шапайып, өңүнөн азып кетти. Капырай, кайнатасына катуу күйдү го. Күйөө болсо ушундай болсун деген сөздөр дүрүлдөйт. Атамдын жетилигин белгилеген күндүн эртеси энем мага уруксаат берди. Гүлкан үйгө барсын салкын кудагый, өзүң жумушта болсоң, жакшы эле олтурду. Жак абалын ыйлагандан тапсак эмгиче табат элек го. Эки үйдүн ортосу карыш жок. Келип кетип турар. Мени үйгө алып баргандан бери Сапар менен кайненем мурдагыдан да бетер өмөчүктөп үстүмө үйрүлүп түшөт. Бүгүн күндөгүдөн кеч уйгондум. Үйдө дымыр эткен жан жок. Тышкы үйгө чыксам электр плитасында коюлган чоң чайнек алы жаны калбай бака-шака түшүп кайнап жатыптыр. Жаңы саалган сүттү муздак сууга салып койгонун байкадым. Тегерек столдун үстүндө бизге арналган тамак ашын даярдап, үстүн ак суу жоолук менен жаап коюптур. Сүткө көптүрүлгөн акталган таруунун жанында колго бышырылган бир чайчыны каймак турат. Бул менин бала кезимден жакшы көргөн тамагым боло турган. Сапар эки көтөрмөнү колуна кармай киргендиктен эки үйдүн уюн бадага кошуп келгенин билдим. Ал мени көрө эркелете сүйлөдү. Келчи эркем, аттан аар алдында жакшылап туруп бетиңден сүйүп, бек кучактап алайын. Боюма жуутпай көкүрөккө түрттүм. Тамагыңды ичип жумушуңа жөнөбөйсүңбү? Деги менен ал абалымды түшүнөсүңбү? Сага тамаша керек, Түшүнөм, бирок өлгөндүн артынан өлгөндү көрдүң беле? Сени тамаша кылып табалагандай душманың эмесмин го. Абалыңды көрүп турам. Түшүнөм, сага кыйын болуп, мага жеңил болду дейсиңби? Деги мени жакшы көрсөң, мокочонун баласындай эле көрөсүң, Атам өлгөнчө мен өлсөм жакшы болмок. Анда сен багың ачылат эле. Багыңды байлаган мен болуп турам. Өзүңдү бактылуумен деп турасыңбы? Бактылуумун. Бактысызсың. Эмне үчүн? Мени сүйгөндүгүң үчүн. Антип айтпа, Гүлкан. Мен сени сүйгөндүгүм үчүн өзүмдү өзүм эч качан күнөөлөбөйм. Көп кыздардын ичинен сени тандап сүйгөн жүрөгүмө, анан сага өмүрүм өткөнчө карызмын. Ушуну түшүнөсүңбү? Мага баары бир. Антпе? Сенин кабагыңдын ачылганын көрбөй эшиктен чыгат экен деп ойлобо. Сапар мени бооруна сыга кучактап көзүмө тигилди. Айт, сүйөм де. Кое берчи. 1, 2, айт, сүйөсүңбү? Кабыргам сынды, өпкө боорум кошурулуп баратат. Өлтүрөсүңбү? Дагы мурдагыдан катуураак кысты. Сүйөм де. Сүйөм байке, жан соога. Ыяралаш күлүп жибердим. Байкуш Сапар дейм ичимден. Анын тулкусун ээрчи карап, сураа үчкен, суу ичкен, тартып өпкөн, жил өпкөн. Эмне үчүн сен мынчалык махаббатыңдын кулу болдуң?
ар кайсы жеримде понтулап келди. Таң атканча эти от менен жалын болуп чабалактап чыкты. Жаны тынбай жүрүп суурук болуп кеткен го деп ойлодум. Кайненем жаткан бөлмөгө кирсем, Сапар энесинин төшөгүн оңдоп, кайра жаткызып жатыптыр. Мени көрүп кайненем кейиди. Гүлкан, сен да келдиңби балам? Тынч эле уктай берсеңерчи курабай. Ансыз деле көзүңөрдүн чарасы толуп, кана уктай эле экенсиңер экөөң тең. Сасык тумоодон Кудай алат дейсиңерби мени? Окшошкон ырыстарым, кирип уктагылачы. Сапаш, сен менден коркпойчу балам. Эртең эле жакшы болуп калам. Сапар кайра кирип жаздыкка баш тиери менен уйкуга кетти. Узунду кечке мээ кайнаткан аптапта ат үстүндө жүрүп чарчаса керек. Берки столдо Сапар окуган бир топ газета, журналдардын жаңы сандары башаламай жатат. Кайненемдин жанына кийинки жолу чыккан бойдон уктаганым жок. Көчүп баратып кайра ойгоном. Көзүмдү чоң-чоң ачып, кирпиктеримди бат-бат ирмеп уйкумду бөлгөн болом. Бечара энемдин эмгегин текке кетирбейин деген ой мени апийым талаасына жетелеп тургансыды. Үйдүн ичи сүттөй жарык. Айдын шооласы батыш тараптан терезеге кыйгаш тийип, түнгү сапарын аяктап бараткансыйт. Үстүмдөн арта салынган Сапардын салмактуу колун акырын түшүрдүм да, ордумдан туруп дубалда илинип турган сааттын жебесине тигилдим. Кайненем дайыма ушул убакта кетүүчү. Саат 4 болуп калыптыр. Кийинип кечинде камдап койгон калагымды белимдеги курга илдим. Анан апийимге кеткенимди айтайын деп энемди жанына кирдим. Тынч ал уктап жатыптыр. Мурду менен бат-бат алган демин тыңшап, бир аз баш жагында, кроваттын жанында жүүртө басып олтуруп кайра турдум. Бир барак кагаз алып кат жаздым да, энемдин жаздыгынын үстүнө коюп койдум. Бутумдун учу менен добушумду чыгарбай басып олтуруп, эшиктин алдына келип токтоп калдым. Лампаны өчүрүп койсом бекен деп ойлодум. Жарык болуп турганда жакшы уктай албайм дечү эмес беле. Көзүм кайненемдин мээримдүү жүзүнө дагы урунду. Куш жүнүнөн жасалган шейшептүү калың матрастын үстүндөгү кучак жеткиз ак жаздыктын ичине чөккөн анын денесин, үстүнө жалабылган чүмкөмө шейшептүү атлас жууркан алда кимден жашыргансыйт. Уяда жаткан балапанды көргөндөй жүрөгүм элжирей түштү. Ушул жуурканды каптап, шейшеп кийгизип үстүнө биринчи жолу жапканымды эстедим. Рахмат, өркүнүң өссүн балам. Жакшы төшөккө жаткандан качат белем. Оор шейшепти жууйм деп өзүңдү ора болот деп аяп жатам, деген. Кайненем ушундан кийин Сапарга бүлө болуп туруп калды го, деген ишеничте эле. Аны дагы бир жолу көңүлүм толуп бир карап алдым да, светти өчүрүп чыгып кеттим. Тышка чыкканымда чайкамага салгандай чаңкайган көк асман мөлмөлдөп, жылдыздар суйдаң тартып, чыгыш тарап агарып, таң белгисин бергенсейт. Ар кайсы короодон үн алыша кыйкырган короздордун созолонгон үндөрү угулат. Көчөнүн туш-тушунан адамдардын кобур-собуру, топулдаган буттардын дабышы чыгат. Айылдын орто ченинен мотордун гүрүлдөгөн үнү менен аралаш анда-санда берилген автомашинанын сигналы таңкы соккон сыдырым желге туруштук бере албагандай, алда кайда закымдап учуп, кайдадыр сиңип жок болуп жаткансыйт. Машинанын айланасына топтошуп турган элдин четине жакындай келип, обочо токтодум. Гараж жактан дагы бир машинанын жарыгы көрүндү. Түшкүлө, кийинки келгендер тигил машинага олтурушсун, деп шофер кабинага кирди. Кырмачылардын арасынан шаарканды күлкүсүнөн тааныдым. Машинага түшкөнү жаңы гана кузовго колу жеткен жеңемдин көзүн бастым. Күзгөбү таракпы? Жеңем мени дароо тааныды. Ой, күзгө кыз Экебай. Колумду тартып алдым. Аялдар жандана түштү. Гүлкансыңбы? Барекетиңди алайын. Салкын жакшы болуп калыптырбы? Энеңдин ордунан келгенсиң го, ошентсе дагы, деген сыяктуу чаржайып берилген суроолор дүрүлдөп кетти. Апийим кырганды унутуп калган жоксуңбу, кичине кыз? Шааркан жеңем тынчсызданды. Же сенин апийимиңди кырып өтүп, анан меникин кыралыбы? Кантип эле унутайын? Рахмат, өзүм эле кырам. Бармактай кезинде эле апийимди кырып тиргенди жакшы билет дешчү эле. Унутпаган чыгар. Жеңемдин жанында отурган аял мага ишенимдүү карады. Кайын энесине кайрымдуу келин болду деп угуп, жакшы көрүп жүрөбүз сени. Атанын баласы эмессиңби? Туура кыласың, кызым. Салкында жаман аял эмес. Кадырына жете бил. Ошол сенин күйөөң деп эчен менсинген жигиттердин башын аттаган. Салкын эмне? Ушул бойдон эле эненин ичинен түшкөн дейсиңби? Кезинде алда кермералдай керилген өңдүү түстүү сулуу келин эле. Маркум Жусупбек салкынды атынан айтпай, сакин деп эле эркелетип тура турган. Атасын тартса, Сапарда аялга жаман боло койбос.
иши кылып бактылуу бала экенсиң, жакшы күйөө, жакшы кайненеге туш болдуң. Анын эмнеси жакшы? Ошол салкынды жаман көрүп калган жайым бар. Баягы жылы колхоздо саганчы болуп жүргөндө өмүрүмдө бир жолу сүт сурап барсам, өткөрүп ийдим деп бир чыны сүткө жараган эмес. Ошондогу шагымдын сынганы-ай. Колхозду байчудай болгон байкуш өмүр бою уйсайым деп ойлоду го. Кайненем жөнүндө күтүлбөгөн жагымсыз сөздү угуп көңүлүм чөгө түштү. Бир кашык сүт үчүн ушуну айтып жатасызбы? Элдин баары менин кайненемдей телегейди тең сынаса, бул колхоздо коммунизм эчеге эле курулат болчу. Темирең деп кош айтышканын жарып агырдын. Бул кебетең менен салкындын жазасын бергенге жарайт экенсиң. Энемдин биздин энемден башка эчтекебиз жок. Сиз көп. Аялдын улуулугун сыйлабасам, энем үчүн анын катыгын берип коюуга даяр элем. Ичим күйүп калды. Шааркан жеңем капталымдан нукуп алгандыктан унчукпай калдым. Аялдар аны туш-туштан жаалап кетишти. Машинада олтурган жаштар жалпы ырдаганга өтүштү. Жакшы ырдалган ыр, жагымдуу күлкү, көңүл кирин бир заматта жууп таштады. Апийим талаасынын жанына барып, машина токтоду. Шааркан жеңем мени менен чогуу басып, энемдин тилген жерин көрсөтүп коюп, өз солун көздөй бет алды. Айлананын абасын бузуп, адамдын башын айландырган жагымсыз жыт мурунду жарат. Апийимдин бооруна сагыздай болуп, узунчасынан жумуру тартып чыпалактай калың турган сүттүү баштар мени күтүп турган сып делебени козгоп, таңкы желге боюн термешет. Иштин алгачкы башталышында калакты кармоого анчалык эбим келбей, колдорум кобушпай жатканын сездим. Элдин эң артында калып уят болот экенмин деп өкүнүч көңүлүмдү тынчытпады. Бир жактан апийимдин баштары таза кырылбай жатканын көрүп, андан бетер камыга баштадым. Бирөө келип көрсө, сырьёну коромжулукка учуратып жатыптырсың деп наразы болорун эстеп, булганыч, чала кырылган баштарды кайра-кайра кырам. Мурда кандай кыруучу элем? Эсиме асыздан түшүрө баштадым. Барган сайын апийимдин боору таза алына баштады. Азыр эле бушайман болуп, камыкканым бир заматта абага көтөрүлгөн буудан бетер көздөн кайын болду. Бара-бара тоңу жаңырып бараткан жаш чырпыктай апийимдин тарактарына манжаларым тийген сайын биринен сала бири чимирлип, артта калып жатканын байкап, көңүлүм эргигенден эрги берди. Укмуштай кырмачы турбайсыңбы, Гүлкан? Жанаша солдогу аял мага күлүңдөп карады. Айласы жоктон жиберди го сени. Болбосо апийимдин ичине эмес, четине жолотпойт эле. Жакшы болуп кетсин байкуш. Өлбөй жүрүп силердин угайыңарды көрсө экен. Кечээ кечке үйүңө кет десек болбой, ушул жерде жанын оозуна тиштеп жүрүп иштебедиби? Мени байкаган айланадагылар көргөн көздөрүнө ишенбеген сыяктуу аңкайып карашат. Шаша басып апийимди кабыл алуучу талаас татына келдим. Эл көп. Кырмачылар биринен сала бири жыйналган сөрөсүн өткөрүп жатышты. Кезек мага да келди. Идишимди таразага койдум. Сапар гирдин ташын жылдырып, эки жагын карабаган калыбында: "Бул кимдики? Идиши 1 кило 800" деди. Тургандардын баардыгы дуу күлүп жиберишти. "Ой, тааныбайбыз. Жаңы кырмач экен." Сапар башын ылдам көтөрдү. "Гүкен, сеникиби?" ыраазы болгондой бажыраяты келди. "Оо, менин Гүкеним. Мыкты кырмач экен го." Бир заматта эки бети тымылжып, маңдайына майда тер чыбырчыктады. Ал менин мурда апийим тилип жүргөнүмдү билбегендигиненби, же ушул ишке өз көңүлүм менен келип иштегендигимден ушинтиби, айтор кубанычы койнуна батпай отурганын байкадым. Үйгө көңүлдүү келдим. Кайненем тумчуланган кебетесинде мени эшик алдынан тосуп алды. "Астыңа кетейин, ай, куурадың го. Апийимге кетериңди билгенде жибербейт элем. Шүйдүрмөтү ооруп калбагай элең." "Жаш киши да оорумак белейин, э? Өзүңүз жакшы болуп калдыңызбы? Эмне үчүн турдуңуз?" "Жакшы болуп калдым, каралдым." Бирок энемдин өңүндө дагы бир кыйналгандыктын белгиси бар болчу. "Коюңуз, тилимди алып тынчатыңызчы. Дары ичтиңизби?" "Балам, кантип гана ошончо жерде кырып бүттүң экенсиң, балам? Же бирөө жарым жардамдаштыбы?" "Жок, энекебай, өзүм эле. Билесизби, мен укмуштуу удай кырмач экенмин." Биз үйгө кирдик. Элдин баары мага таң калып жатышат. Ал эми Сапар болсо күлүп жиберди. "Ал ушунчалык сүйүмдүү дейсиз?" Энемдин чечекейи чеч болуп, айтарга сөз таппайт. Ушул күндөн баштап энем менен Сапардын каршы чыкканына болбой, жумушка чыга баштадым. Таза аба, көпчүлүктүн арасы кандай сонун.
Ыр менен чогор, оюн менен күлкү ошол эмгек талаасынан башталат тура. Көңүлүм көтөрүлүп сергек тартып кеттим. Кайненем экөөбүздүн ортобуздагы эне балалык сүйүү күн өткөн сайын отко салган болоттой чыңалууда. Мен ал кишиге кантип жакын болуп кеткенимди өзүм да билбей калдым. Ооба, анын ак пейили менен баласындай урматтап аш менен урганын таш менен ургум келген жок. Акыры эне бала гана эмес, моюнча өскөн асыл-кеч тең туштардай болуп кеттик. Энемдин көңүлү ооруп, жүрөгү күйбөс экен дейм. Анын ар дайым бойго жеткен кыздан бетер татынакай, жарашыктуу, таза кийинип, жадырап жайнап жүрүүсүн каалаймын. Өзү курдуу абысын ажын, тери тең туштарынын арасында жаркырап, кумдун ичинде жаткан алтындын кетигиндей болуп бөлүнүп турса экен деп да далалат кылам. Кайненем менен алынышып кеткенден бери Сапарга да мүнөзүм өзгөрдү. Ага мурдагыдай орой мамиле, жагымсыз сөздөрдү айтпай калдым. Маңдайына бүткөн жалгыз баласынын жүрөгүн оорутканым, ал кайненемдин жүрөгүн оорутканым. Сапарды кейиткеним, ал кайненемди кейиткеним эмес беле. Ооба десеңиз, уулунан башка ал кишинин эмне каралдысы бар? Байкуш асыл энем-ай, ошентип биз үчүн жаралган ортобуздагы алтын данекер болду да калды. Жумуштан үйгө келгенден кийин да жаным тынбайт. Баягыдай кеч туруп, эрте жатуу менден четтей баштады. Колумдан канча келсе, ошончолук энемдин жеңилин жерден, оорун колдон алгым келет. Муну көргөн Сапардын төбөсү көккө жетип, мени мурдагыдан да катуу кадырлай баштады. Огородубуз жакшы болчу. Ичи толгон апорт, арасында 2 түп жайкалма, 1 түп абрикос бар. Ал эми кара карагат менен малинанын шагы ийилип көздүн жоосун алат. Жер жайнаган жемиши туруп, бул арадан кандайдыр бир нерсе жетишпегендей көңүлүм коңултуктайт. Эмне үчүн мынтем? Эмне өзү жетишпейт? Бир күнү кечинде жумуштан кайтып келатып, Павловдордун эшигинин алдынан өтүп калдым. Үйдүн жуп тушуна жеткенде тушагандай токтолдум. Кандай асыл адамдар, тим эле гүл дегенди ушунчалык айдаптыр дейсиз, укмуш. Көчө жакты караган терезелеринин алды жагындагы астра гүлдөрү байчечекейдей жайнап көз жоосун алат. Ошол замат чуркап кирип, анын тумсак жытын жыттап, боорума кыскым келип кетти. Жүрөктөгү жаткан эски жаранын картын бирөө тырмап алгансып калтырай түштүм. Ошол замат ооруканада жаткан мезгилим эсиме кылт этти. Обходдон чыгып баратып, жолдошторунун артында калган Сулайман кроваттан ооп калган одеялды оңдой берип, сөз учкунун мага жалт эткирди. Андан кийин тумбочканын үстүндө турган көгүлтүр айнек вазага салынган астра гүлүнө суктана карап турган няняны көрдүм. Кантсе да жигитиңиз берсе керек, Эмне үчүн жигитим? Жигитиң деген сөзгө сыймыктанып кеттим. Няня жаңы гана астра гүлүнүн өмүрү жөнүндө сүйлөй баштаганда, Гүлкан деген Сапардын үнүнөн бакырып жибериптирмин. Күйөөм ыңгайсыз абалда калды. Бир чети мага таң калды. Эмнеге мынча чочудуң? Мен байкабай эле жүрөгүмдүн тушун колум менен басып, бир демге Сапарды жалоо ооруган армандуу көзүм менен тиктеп тура калдым. Сага эмне болду? Атынан секирип түштү. Эмне дээримди билбей мукактана түштүм. Жүрү кеттик. Сапар чылбырын сол колуна алып, мени колтуктады. Сапаш, тигил астра гүлүнөн сурап берчи. Ошол элеби? Башкасынан эмеспи? Башка гүлдүн кереги жок. Мага астра гүлүн. Түшүнүп жатасыңбы? Сапар түшүндүм дегендей башын ийкей берип, тигилердин короосуна кирип кетти. Бир аздан кийин колуна кайчы кармаган ак байбиче күлүңдөп бери басты. Сапар, бул сенин келинчегиңби? Ооба, Надежда Семеновна, таанышып коюңуз. Гүлкан. Үй ээси чоң тесте гүлдү колума карматты. Мындан ары келип кетип жүр кызым. Гүл керек болсо мына. Келин болуп башыма жоолук түшкөнү мынчалык кубанган эместирмин. Кайта рахмат айтып, Надежда Семеновна менен коштоштум. Мен мындан кийин Надежда чоң эне менен абдан жакын болуп кеттим. Ошентип, биздин үйдө фарфор вазага салынган астра гүлүнүн дестеси пайда болду да калды. Келерки жазда бул гүл өзүбүздүн короодо да болот. Анан мен андан каалагандай гүл дестесин жасап, аны улам жаңы гүлдөр менен алмаштырып турарымды эстейм. Ушундан кийин гана биздин огородубузда жетишпей жаткан астра гүл экенин билдим. Кайсы убакта үйгө кирбейин, көзүмө биринчи эле ошол гүл десте урунат. Анан Сулаймандын арык чырай сүйлөкөтү көз алдыма тартылат. Аны менен бирге өткөргөн Фрунзенин жайкы түндөрү биринин артынан бири экрандагы кинонун таспасындай көз алдымдан тартылып өтөт.
кайра баштан күтүлбөгөн өкүнүчтүү санаалар самсып, жүрөгүмдү чымчылап, ар намысымды козгойт. Ата эненин көз жашын көрүп, алардын чабуулуна каршы тура албай, торго түшүп берген алсыздыгыма өзүмдү өзүм жемелеп кетем. Эми ойлосом, атам акылдуу киши экен. Күркүрөгөн күз бүтүп, кышта келди. Биздин колхоз баардык көрсөткүчтөрү боюнча райондо биринчиликти алды. Окуу жайды сырттан окуп бүтүү үчүн которулгандыгыма 2 жыл болду. Быйыл кышкы семестрге барганымда Сулаймандын өз районунан келип, Оштун бир ооруканасында башкы врач болуп иштеп жатканын уктум. Өздөрүнүн абасы бийиктик кылып жакпай, бул жакка которулуп келиптир дешти. Салиман болсо баякы эле мен окуган окуу жайда окуйт экен. Мен аны сыртынан, жакын эле жерден сапар менен баратып көрдүм. Бирок кезигишкенибиз жок. Балким алда мени көрсө да көрмөксөм болду экен, ким билсин. Сапар экөөбүз театрга Атабектин кызы деген спектакльди көрөлү деп барсак, ошол жерден Маркаш жолдош жоросу менен кезип калса болобу. Элдин көзүнчө бирдеме деп айтып жиберип, шагымды сындырабы дедим эле, андай болгон жок. Тек гана кайдыгер өң тааныштардан бетер салкын учурашты да: "Жигитиң менен тааныштырбайсыңбы, Гүлкан?" деди. "Бул менин жолдошум, таанышып коюңуз." Маркаш менен Сапар бири-биринин буттарынан тартып, баштарына чейин карап келип, тиктеше түшкөндөй болду. Сапар Маркаштын колун катуу кысты. Маркаш билер-билбес күлүмсүрөдү. "Сапар, Маркаш." Адегенде Сапар Маркашты Сулайман менен алмаштырып жатканын дароо билдим. Качан Маркаштын атын уккандан кийин гана чыйрыгып турган денеси жибий түшкөндөй болду. Башка түшсө адам баласы эмнелерге көнбөйт дейсиз. Бара-бара Сапардын салмагы менин салмагымды басты. Өзгөчө балалуу болгондон бери турмушубуз кадыресе ынтымактуу үй-бүлөнүн катарында өтө баштаган сыяктуу. Сапар болсо мени биринчи күнү кандай сүйсө, бүгүн да ошондой сүйөрүн түшүнөм. Ал эми менчи? Сыр чагымдан сыр билгизбегеним менен жүрөктөгү жаранын тагы өмүрүм менен бирге жашап, бирге жата турган. Ак никелүү жарымдын жакшы көп жактарын билсем да, муздаган жүрөгүмдү ал каалагандай жылыта албадым. Аны Сулайманды сүйгөндөй сүйүп, бир жолу болсо да ак пейилим менен сүйүндөргө кубатым жетпеди. Сапар мага эзилип туруп: "Кучактап койсоң да, өп койсоң, оң карап жатсаң, сүйлөшүп жаталы да" деген сыяктуу өтүнүштөрүн ар күн, ар түн сайын жалбарып кайталайт. А мен болсом, качан гана Сулайманды эстеп, Сулайманды сагынып турган учурумда Сапарды эсимден чыгарып, аны Сулайман деп өп, Сулайман деп кучактап, Сулайман деп жүрөгүмдү толкутуп жан жыргаткан мезгилдерим аз эместир. Кыз келиндер институтун сырттан окуп бүтүп, ушул жерден 10 жылдык мектепте иштөөгө дайындалдым. Коллективге аралашкандан бери дүйнөгө жаңы жар алып келгендей болдум. Күн өткөн сайын көңүлүмдү көтөрүп, тун кызындай туу кылган кайненем менен молбулдай сайраган жазыксыз 2 балам 2 жагымдан чыгып, энелик мээримимди элжетип бараткансыйт. Ал эми мектепте болсочу, ал жер мага өз үй, өлөң төшөгүмдөй сезилет. Кечээ эле жакында өзүм олтурган ушул ак жолтой парталарда бүгүн жогазындын гүлүндөй болгон инилерим менен сиңдилерим олтурушат. Мен аларды көргөн сайын жүрөгүм толкуп, көңүлүм көтөрүлүп, кабагым жаркып, качкан бактым кайра айланып жаныма келип тургандай болом. Мен эми кызыл мугалиммин. Балдарды тарбиялай да, окута да билүүм керек деп өзүмө өзүм ишеним коюп: "Гүлүм, сен өзүңө кесипти абдан туура тандагансың. Жаштарды окутуп тарбиялоого татыктуу педагог болоруңа ишенем. Мен өзүң жумшак жана көтөрүмдүүсүң. Чыдамкайсың, жайдарысың жаным. Биз балалуу болсок, анан аларды өзүң окутуп, өзүң тарбияласаң. Бах дечи, врач менен педагогдун ортосунан чыккан балдар кандай болор эле Күкөн?" Сулаймандын бир учурда айткан ушул сөздөрү мектепке келгенден бери көңүлүмө көп түшүүчү болду. Мага болгон анын алгачкы, туңгуч сүйүүсүн актай албасам да, ушул айткан асыл ишениминин өтөлгөсүнө чыга аламбы деген ой жүрөгүмдү бийлейт. Анан мен качандыр бир мезгилдерде аны менен жолугушууну, бир жолу болсо да көрүүнү эңсейм. "Рахмат Күкөн, мага кылган күнөөңдү элге берген эмгегиң менен актадың" деген бир ооз сөзүн угууга татыктуу болсом дегенде уктап жатсам ойгоном. Ошентип Сулайман мени алыста жүрүп алга өндөп, бийикке, өтө бийикке кол булгалагандай болду.
Кырсыкты кайдан дегенге болбойт тура. Күндөрдүн биринде биздин үйдө күтүлбөгөн бир жаман окуя болду. Колхоз сырттагы пайдаланылбай бош жаткан жерлерди өздөштүрүп, ага арпа менен сулуунун көп жылдык чөптөрдүн чыгышын практикалоо үчүн көөлүдөн 1 гектар жердин зыңын буздурган болчу. Бул демилгени көтөргөн Сапар эле. Адегенде башкарма мүчөлөрүнүн бири туура тапса, экинчиси Сапарды мыскылдап күлүшкөн учурлары да болгон. Бала, ошондой эле ашып ташып турган күчүң болсо, ушул жерде эле көрсөт элге. Жети ата, жети тукумубуз сыртта чөп айдап көргөн эмес. Ал жерге беде эмес, жанакы сен өзүң айткан арпа менен ак сулуу бул жакта турсун, кара сулуу өнбөйт. Бекер уят болосуң, элдин эмгеги текке кетет, дешкен. Айткандан кайтпаган, эмгек десе эт бетинен кеткен Сапар өз максатынын өтөлгөсүнө чыгуу үчүн бардык аракетин жумшады. Акыры колхоздун көпчүлүк жыйналышында колхозчулар бул демилгени бир добуштан колдоп кетишти. Ошентип Сапар өз максатына жетти. Муну уккан малчылар Сапарга ууз баталарын берип жүрүштү. Эми сыртта кыштай турган малдар үчүн чөп чарда ашуу ашып, таш басып алыстан ташып убара болбойбуз деп кубанышты. Сапар ушул жайдан баштап сыртчыл болуп кетти. Ал кийинки жолу барганда эспарсеттин үрөнү кошулуп себилген сулуудан баштап арпасына чейин тегиз кыржаап калган болчу. Сапардын колхоздун борбордук базасына барып, машинадан түшүп жатканын алыстан көрүп тааныган карыя учуп жетти. Салам алейкум ата. Сапар утурлай басты. Алейкум салам. Келип калыптырсың чырагым. Келдим ата. Мына бул чөп-чардын маани жайын байкайын дедим. Өзүңөр кандай турасыңар? Мал баш аманбы? Күйлүүсүзбү? Балам, жайлоодогу киши да жаман туруучу беле. Бардыгы жайында. Малыбыз аман, башыбыз эсен. Чөп-чарың болсо, мынтип көк раңын көйкөлтүп, алысында барат. Малчылардын чоңунан баласына чейин эле корукчу болуп кетти көрүнөт. Карыя чокчо кара сакалын сылай күлүмсүрөдү. Рахмат ата, бул кызматыңар үчүн эмне деп алкыш айтарымды да билбей турам. Кыскасы, бардыгыңарга карыздар болуп калдым окшойт. Көлдөн келген агрономдун кабарын уккан малчылар толуп кетти. Сапар толкунданды. Алар менен жайма-жай олтуруп, эркин сүйлөшүп жатты. Бирок артында башка машина менен түн катып келе турган санакчылар жөнүндө ооз ачкан жок. Колхоздо болгон жаңылыктарды, дыйканчылык боюнча кандай иштер иштелип, эмне жумуштар аткарылып жаткандыгы жөнүндө көп сөздөрдү баяндады. Анан ЗИС автомашинасына сылай жүктөлгөн азык-түлүктөргө колун жаңсай: бул колхозчулардын силерге берип жиберген белеги. Жолдош малчылар, биринчи максатым азык-түлүк жеткирүү болсо, экинчи максатым... Сапар тамагын жасай эки жагын карады. Ондогон көздөр көзүнө кадалды. Кулагыбыз сенде, биздин колдон келе турган иш болсо, тартынбай айта бер, деген үндүр амага көтөрүлдү. Экинчи максатым болсо, жердин алыстыгына байланыштуу жакадан киши алып келе ала тургандай эмеспиз. Анын үстүнө күч ал жакта да жетишпей жатат. Көпчүлүк малчылар, төрт көзүңөр түгөл бул жерде турасыңар. Кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей, бардык аракет силер үчүн. Ошондуктан айдалган жерлерден мүмкүн болушунча арбын түшүм жыйнап алуу максатында тоyттук звенону алдын ала түзсөк деген максатым бар. Буга кандай алымча кошумча киргизесиңер? Отургандар жандана түштү. Кадырбек карыя ордунан жеңил козголду. Айланасындагы малчыларды бир сыйра карап алды да: Жер карай турган эч нерсе жок балам. Кечээки кан күйгөн согушта миңдин ордуна бир киши иштеп жүргөндө кайта элек. Ушул алакандын отундай жерди алтымышыбыз бир жүрүп асырай албай, Кудай алды дейсиңби Сапар балам? Эмне десең биз даярбыз. Айта бер сөзүңдү. Звено болгондо канча киши болот? Алар эмне иш кылат? Четте тамеки тартып олтурган жаш жигит өйдө көтөрүлдү. Быйылча айдалган жалпы аянтыбыз 20 гектар. Жашыл массаны көп алсак, эспарсеттин түшүмүн арбын жыйнасак, келеркиде алардын аянтын 2-3 эсеге көбөйтөрүбүздү кайталап айтып кереги жок. Ошондуктан мал эмес, чычкандын тишин тийгизбей өсүп жетилгенче көз салуубуз керек. Буга звенонун мүчөлөрүнөн тартып жалпы малчыларга чейин милдеттендирилет. Звенону канча кишиден түзүү өзүбүздүн ишибиз. Адамдын санына жана алардын шартына жараша чектелет. Кийин тоyттук чөптөрдү коромжулукка учуратпай, өз убагында чаап жыйнап алуу жумушу да ошол звено мүчөлөрүнүн милдети. Жетишпеген киши үчүн малчылардын эсебинен толуктоону звеновой өзү уюштурат. Буга макулсуздарбы? Кубаттаган үндөр дүр этти. Обол мурун звенолорго жетекчи болуучу адамды тандашыбыз керек.
Ооба, ызбынаны шайлаш керек. Малчылар туура айтып жатат. Кадырбек карыянын бул сөзүн экинчи бирөө бөлүп кетти. Какемдин өзүн дайындасак кандай болор экен? Кандидатураны жактаган үндөр, чабылган колдор күлкү аралаш көтөрүлдү. Көпчүлүктүн сунушу кубатталды. Кадырбек карыя тоюттук звенонун звеновойу болуп тайындалды. Бул жерде көзү жок, сыртынан шайланган 2 кишини чакырып келүүгө адам жиберилди. Эгерде кимдеги майдалган жерлердин чөбүн малга тебелетип, көгүн коромжулукка учурата турган болсо, анын келтирген зыяны ошол күнөөлүү кишилерден өндүрүлүп алына тургандыгы токтомго киргизилди. Ошентип бүгүнкү жыйналыштын жыйынтыгы малчылардын өз демилгеси боюнча кабыл алынган милдеттенме үйдөн үйгө, короодон короого желдей тарады. Капысынан жүргүзүлгөн мал санак Аманбекти күтүлбөгөн жерден күйүткө салды. Анын короосунан бакандай болгон 32 ирик жетпей калды. Эми ал санакчылардын асты үстүнө түшүп, күзгө чейин ордун бастыра тургандыгын айтып, кечирим суроону ойлоду. Санакчылар узаардын алдында бир жашар уулун бетине кармап, көтөрө баскан чабан тигилердин алдын тосту. Үйгө кирип, даам ооз тийип, тигил кара күрпөңдү жеп кетишсин агаларым, деп сурайт уулуңар. Тигилер бир ооз сөзгө келбей аттанып кете баштаганын көргөн Сапар Аманбекке кайрылат. Ушунча баш ириктин жок болуп чыгышын кол жоолук жоготкон менен бирдей көрбө. Малдын ээси эл, колхоз. Бизге кол кошуруп кой сойгонуңда жетпегениңди жетелеп келип берет деп турасыңбы? Андан көрө кой сойгонду кое туруп, жоготкон малыңды толукта. Жебей кеттик деп сага эч ким таарынбайт. Катуу кетсем кабатыр болбо, Амантай. Сапар, сен мага бакшы да, жакшы да болбо. Жебесиңер, жеңиңерден сүйрөй турган эч ким жок. Каалабасаңар жолуңарга түшүп, унчукпай кете бергиле. Менден көп төлөмөлөр деле жүрөт, аларды көрбөй. Түшүнсөң, күйгөнүмдөн айттым. Мага десең, сен козу эмес, бээ казыла. Сапар жөнөп кетти. Санакчылардын түнкү дүбүртүн алыстан уккан Кадырбек карыя адегенде чек арачылар бекенди ойлогон. Анткени бул жер чек арага жакын болгондуктан чек арачылар менен малчылар кези келгенде келишип кетишип турушат. Санактын жайын уккан карыя өзүнүн бирин-экин менчик кой козусун бөлүп алууну өтүндү. Комиссиянын мүчөлөрү ишке киришти. Кадырбектин короосу түгөл чыкты. Санакчылардын дагы башка короолорго бара тургандыгын түшүнгөн чабан эртең келип түштүнө кеткиле деп өтүндү. Санак бүттү. Меймандар чогуу чаран Кадырбектин үйүнө келип түштү. Жаңыдан эле чай алдыга келгенде кызымтал болгон Аманбек камчысын сүйрөй олтургандардын үстүнө салам айтпай жулунуп кирди. Иттин баласы сен! Ал түз эле Сапарды көздөй атылды. Бышып турган ашыма түкүргөн сенсиңби? Керек болсо тигине өткөрүп ал койду. Жиндого? Сапар сага эмне корду көрсөтүп жиберди, я? Кадырбек ордунан турду. Өлтүрөм муну, өлтүрөм. Тапкан экенсиң, оңой жерден өлтүрүүчү кишини. Жетишет. Көп быжырабай, чыг эшикке. Кадырбек Аманбектин жеңинен чойду. Кыжыры келген жигит карыянын колун силкип салды. Кой отурчу, Кадырбек аба. Ал кайра эле Сапарды демите баштады. Кой жетпесе кой алат колхоз, же киши алат бекен. Даам татып кеткиле деп сыйласа, бул мени колдон түшкөн мусаапыр кылгысы бар. Кадырбек май берип, мен уу берет белем. Шашпа! Сөөмөйүн кезеп силкилдетти. Өлүм бир, кезек эки. Карындашымды колхоздон куугунтуктаганыңда жетишет. Мен аны эч качан унутпайм. Аманбек тишин кычыратты. Деги эмне демексиң? Менин жаным сенин колуңда болсо, аянба. Сапардын көздөрү жалындап кетти. Каны ичине тартып таноолору кыпчылды. Ак жеринен ажар үчүн бул өңдүү жагымсыз сөздү укканда каны кайнап турду. Ажарды сүйбөгөндүгүм үчүн күнөөлөйбү? Кызык. Сапар колхозго жаңы келип иштеген мезгилин эстеди. Бир күнү көчөдөн өтүп баратса, Аманбектин Жамал деген кичинекей карындашы көчөгө атып чыкты. Сапар аба, сизди кымыз ичсин деп чакырып жатат. Оюнда эч нерсе жок. Сапар бура тартты. Үйдө ажар жалгыз экен. Кирерин кирип, ыңгайсыз абалда калды. Кыз чоң кесеге мелтилдете куюлган кымызды Сапарга сонду. Кымыз кыздын колунда майда толкун чыгарып, өзүнүн өзү титиреп турду. Ажардын көзү көзүнө урунду. Сапар көзүн тартып кетти. Эмне үчүндүр көңүлүн ренжиткен жагымсыз абалды сезди. Суусап турганына карабай, кымызды кере жутту да чыныны терезеге койду. Неге ичпедиңиз, Сапаш? Деди, ажар ордунан козголбогон калыбында, дуалга сөөнө муңайыңкы телмирип.
Рахмат ажек, азыр эле үйдөн ачкыл ичип алдым эле. Анда кайра өткөндө иче кетиңиз, деди кыз жалоору итиктеп. Сапар ордунан турду. Эшиктен Аманбек баш бакты. Сапар алардын үйүнө экинчи келген жок. Болгону ошол. Анан ал баякы колхоздун бир кемерчөбү өрттөнгөндөн кийинки окуяны ойлоп кетти. Жолдоштук соттун жүрүп жаткан кезиндеги эки алаканы менен бетин бир басып алып, ажардын ыйлап жатканы көз алдына тартылды. Кандай жаза берсиңер, өзүңөр белгиле, деп титиреди ал. Күнөөмдү толугу менен мойнума алам. Жерди көздөй салаңдаган башын салмактуу көтөрдү. Канталаган уайымдуу көздөрү мөлтүр жашка чайылып турду. Сапарды капысынан жалт карап алып, жүзүн буруп кетти. Анан ал Сапардын чыгып кетишин талап кылды. Сапар чыгып кетти. Ал кийин жолдоштук соттун чечими менен таанышканда Ажар аны сыртынан сүйө тургандыгын айткан экен. Гүлкан менен Сапар сагаланыкында олтурганын көрүп, булардан өч алуу максатында ушуну иштедим дептир. Ажардын мындай оор абалын уккан Сапар өзүн күнөөлүү сезди. Бирок канчалык бул кыз жөнүндө ойлоп, канчалык тынчсызданганы менен өзүнөн тырмактын агынчалык болсо да жылт эткен махабаттын учкунун таба албады. Аманбектин кыйкырык чуусу Сапардын оюн бузуп жиберди. Ордунан ыргып турду. Кой Сапаш, бул акмак менен теңелбечи. Арак ичпей эле жин ичип келген окшойт, иттесе. Отургандар Аманбекти үйдөн сүрүп чыгышты. Мал санакка барган комиссия мүчөлөрүнүн өткөргөн актысы боюнча Аманбек чабандыктан бошотулуп, анын ордуна башка киши жиберилди. Аманбек айылга көчүп келди. Сапарга кантип жамандык издөөнүн айласын таппай жүргөн колхоздун мурдагы башкы агроному Аманбекке жакын болуп кетти. Үйүнө келген мейманды Абдыразак мээримдүү тосту. Ичкиликтен ак көрпө жайыл болуп, ала буурул тартып олтурган эки дос айтууга сөз, кеңешерге кеп таппайт. Абдыразак оюнга шоотуп, жүлүнгө тие сүйлөдү. Кайран береним. Энөлүгүңдү чактан бери билемин. Жер жүзүн өрт каптап жатса да, сүткө тойгон музоодой болуп, камырабаган жайың бар. Сенин чабандыктан бошонгонуңа Сапар себепкер дешет го? Чынбы? Болсо болор, ал экөөбүз жакшы эмеспиз. Аманбек шылкыя түштү. Кантип калп айтайын? Башкарманын жыйналышында жалгыз ошол каршы чыгып туруп алыптыр. Болбосо 32 кой чүпүхада. Эптеп күзгө илинип алсаң, бир эле иригиң бери болгондо эки койдун туягын тургузат эле да. Алыш коруш кылып, бирин-бирине чабыштырып жиберсең, бардыгы жайында болмак да калмак. Бул жерде сенин ишиңе кийлигише турган Сапардын кенедей да жөнү жок болчу. Же бир ветврач, же зоотехник болбосо. Мен агроном болуп турганда малчылардын жанына ким бастырып барыптыр. Койлорду короосу менен көчкө алып жатса да жумушум жок эле. Мен аны көрөйүн деген көзүм жок. Ичен жерден жайлап сала жаздап, астапрылда келтирдим. Алдындагы 6 кыр стаканга жайпай куйулган аракты тартып жиберди. Бах, дүйнөдө ушул арактай таттуу тамак болду экен, я Абдыш. Тамак болбосо кое калай. Башын силкеп алып, корулган жумурткадан сузам деп суза албай убараланып жатты. Сапардын өмүрүнө кандай жол менен өрт коюунун амалын ойлоп жаткан Зөөкүр Абдыразактын асмандан издегени жерден табылгандай болду. Анын жаман оюнда Сапар кызматын атайын кастык менен тартып алгандай ойлочу. Ошондуктан аны өлгүдөй жаман көрүүчү. Өзүнүн ишсиздиги, ичкичилдиги, оомачыл, кара ниеттиги жөнүндө ойлоп да коюучу эмес. Кийинки жуткан жинди суу Аманбектин ар намысын арбытып, көптөн бери көөдөнүнө батпай жүргөн армандуу сырын топтой тээ ыргытты. Аманбек сөзүн баш аягы жок айтып, бышактап ыйлап жатты. Тигилердин үстүнө жаңы кирген Абдыразактын аялы төрдө олтурган аяшынын сөзүн угуп чоочуп кетти. Ой кокуй, эмне деп дөрүп жатасың, Аманбек? Өз абийириңди өзүң булгаган кандай уятсыз эмесиң? Сапарды дайыны жок жаман аттылаба. Бир чети айылдашы, бир чети карындашы. Сыйласа сыйлап жүргөндүр. Сен айтып жаткан алдагы сөзүңдүн баары жалган. Сотто так мен өзүм катышкам. Күнөөнүн баары Ажардын өзүндө. Абдыразак алдында турган чынын ала коюп тап берди. Бас жагыңды. Качан болсо эле Сапардын таламын талашып чыйылдай бересиң. Деги анын жаман жагын көрөр күнүң болобу? Сапар, сенин Сапарыңа көңдү. Сапардай болсоң мен сенден айланат белем. Келжиреген, эмесе ошого барып тыйып ал, уктуңбу? Жетишет, оозуңа келгенде оттой бербегин, уят кокуй.
Жогол дейм. Жогол дебесең да жоголом. Мындан аркаңа чыдай албайм. Сендей айбан менен күн көргөнчө жалгыз жүргөнүм артык. Сапар менен башкарманын, зоотехник фермалардын, парторг, бригадирлердин үстүнөн үстөккө остого арыз жазып жатып эмне таптың, Ара жолдо акмак болгондон башка. Өкүрүп бакырып аялын үйүнөн сүйрөп чыкты. Калган аракты көңтөрө беришти. Бирде ый аралаш бышактаган үндөр чыкса, бирде өөдө ылдый чыккан сөздөр менен кошо баш аягы жок ырдаган үндөр угулуп жатты. Эки дос көптөн кийин темтеңдей басып үйдөн чыгышты. Эч кимге сыр чыгарбас үчүн кайра кол алышып, кайра өбүшүп жатышты. Арадан бир күн өттү. Сапар жумуштан жаңы келип, атын мамыга байлап үйүн көздөй басты. Мезгил каш карарып, түн пардасы тартылып калган убак болчу. Кош оозду колуна коомай кармап, дарбазадан баш баккан Аманбек калиткага урунуп алды. Сапар жалт карады. Аманбектин мында өмүрүндө келбегенин билген жигит токтой калды. Аманбексиңби? Жол болсун баатыр. Караңгыда кайдан? Аманбек жаңыдан көтөрүлүп бараткан колун шалак түшүрдү. Калтырап кетти. Үйгө кир. Кирбейм. Мен жөн эле мукактана түштү. Анчалык эмне болду? Эшиктин алдына келип алып, кайра кирбейм дегениң кызык экен. Тамак ичип кет. Ууга чыкчудай эле мылтык көтөрүп алыптырсың. Сапар Аманбекти колтуктап үйүн көздөй басты. Айылдан качан чуу чыгат деп кулак түргөн Абдыразак чарчаганда үйүнө кирди. Бул кезде Аманбек Сапардын үйүндө булоолонуп тамак ичип отурган кези болчу. Эртеси Абдыразак жолдошунун намысына тийип, жанын ачынта сүйлөдү. Суу жүрөктүгүңдү билгем. Сапарды көргөндө жүргөлөп калдың дечи. Киши өлтүрүү оңой эмес көрүнөт. Чын эле өзүмдү жоготуп коюп турмун. Эгер сенин ордуңда мен болсом, туулдум, өлдүм демекмин. Мейли, бир күн болсо да жашай турсун. Оппали, бай эле ушундай дебейсиңби? Арактан тое ичип алган Аманбек кош оозду таштап чүбет менен октоду. Аягы сай таппай 2-3 күндөн бери шойкомдонуп жүргөн оолунун кебетесин көргөн атасы: "Мылтыкты эмнеге эле алмак салмак октоп калгансың, Азыр жайына кой. Бирдин ичинен чыккан жүрөт окшойсуң", деп ачууланды. Аманбек атасына алая карап, суук түрүн салып, жоо айтпай жулунуп чыгып кетти. Эспарсеттин биринчи чабыгы жаңы башталган. Автомашиналар жол буйт. Силостук траншеяларга тууралган жашыл массаны бири төгүп жатса, экинчиси кетип жатат. Быйыл Эспарсеттин түшүмү жер көтөргүс. Гектарына канча центнерден айланып жатканын жаңы эле учетчик менен бирдикте өлчөп бүткөн Сапар тракторист менен бирдемелер жөнүндө кыйкырып сүйлөшкөн калыбында комбайндын жанында басып келатат. Бункерден түшүп жаткан тууралган көк чөп жагымдуу жетін алда кайда буруксутуп, машинанын кузовасын жаба берүүдө. Капысынан атылган мылтыктын үнү үрөйдү учуруп, жүрөктөрдү болк эттирди. "Коку, Сапарды атып салды!" деген аянычтуу добуш айлананы дүрбөлөңгө түшүрдү. Жүрөк тушун кош колдоп баскан Сапар жерди көздөй эңиштеп баратты. "Кайсыл ит болсо да жерди! Машина!" деп кыйкырды ал кардыккан үнү менен. Иш токтоду. Механизаторлор менен шоферлор айланага кым-куут болуп толуп кетти. "Тезирээк, түз эле шаарга", деди Сапар акыркы командасын берип жаткан командирге окшоп. Жылжып аккан кара кочкул жылуукан бир заматта гимнастеркасынын сыртынан билинер-билинбес сарыгып барып, анан жайыла баштады. Сапардын башын жөлөп олтурган штурвалчы жолдошторуна улунду. "Ойбай болгурлар, араң жаткан баланы тебелейсиңерби? Көзүңөргө ак түшсүн. Жаман жорук баштап эмнеге ыйлап атасыңар? Деги үнүңөрдү баскылачы." Аба жетпей калды. "Желди тоспой, арыраак тургула." "Элди тыйып акыл айтып коет. Өзүң эмнеге ыйлап жатасың?" "Айланып кетейин, эр жалгызым, ушундай күндү көрмөк экенсиң, Бир кишиге жамандыгы болсочу, башыңдан бале кетпеген ит. Сени атканча баласын атсачы." Көздү ачып жумганча зил автомашинасына жаңы чабылган Эспарсетти толтуруп жиберишти. Сапарды тынчтандырып жаткырышты. Айланасында өңчөй механизаторлор менен шоферлор, колхозчулар. Батпай калгандары экинчи, үчүнчү машинага секирип түшүп жатышты. "Силер кайда барасыңар?" деди эс мас болуп жаткан Сапар көзүн ача берип. "Бир киши өлөт деп бүт колхоздун ишин кайраңдатпагыла. Угуп жатасыңарбы мени? Чөп. Чөптү Кудай албайт. Сени жиберип коюп кантип санабыз чыдайт?"
Мени кыйнабагылачы. Кана түшүп калгыла. Машина жолго чыкты. Аңды дөңдү карабай 80-90 менен учуп келе жаткан зор машинаны көргөндөрдүн үрөйү учуп, жолдон чыга берип жатышты. Күтүлбөгөн жерден оор жарадар алып келген Сапардын абалын көргөн врачтар шашып калышты. Операция столунун айланасында турган врачтардын жүздөрү сүрүдүү да, сузда. Жамила, кислород. Врачтын үнү өкүм чыкты. Сапардын кең көкүрөгү бир заматта адаттан тышкары бирде көтөрүлүп, бирде ылдый түшүп дем ала баштады. Жамила, эфир. Кислород эфир менен алмаштырылды. Сапар мемирегенде мемиреп, уйкуга кетип баратты. Врачтар ишке киришти. Хирургиялык аспаптар шамдагайлык менен биринин артынан бири алмашып жатты. Врач мезгил менен кыска суроо берет. Пульс. Нормалдуу жолдош доктор. Кандын басымы? Төмөндөп баратат. Сапардын алабалына кылдаттык менен байкоо жүргүзүп турган врачтар менен медсестралардын арасында бир заматта тынчсыздануу пайда болду. Операцияда жаткан жарадардын терең дем алуусу бат-бат дем алуу менен алмашылып баратты. Столдун баш жагында турган врач аптыга сүйлөдү. Көздүн карайгы жайылып баратат. Дем алуусу бузула баштады. Операция жасап жаткан врач шашып калды. Ал өзүнүн ишинен алагда болбой кылдаат кыймылдап жаткан калыбын өзгөртпөй беркилерге сөз ыргытты. Кандай болуп кетти? Операция алып бүт элек. Кандын басымычы? Экинчи жолу суроо берди. 80-60 мм тутуну столбу? Деп калтыраган күч менен жооп берди медсестра. Андай иш жатак. Ичине толгон канды тазалап, жабыр тарткан кан тамырларды калыбына келтирүүгө толук үлгүрө албай калдым. Окту алууга андан да кеч болуп калды. Боор менен өпкөнүн ортосундагы баштыкчасын таарый берип, кыр аркага такалыптыр. Жанында турган медсестранын улам сүрткөнүнө карабастан, врачтын маңдайынан тер мончоктоп жатты. Эфир кислород менен алмаштырылды. Операция бүттү. Оорукананын алды жагы машинадан кол буйт. Кайдан жайдан угуп келгени белгисиз эл көп. Операциянын толук аяктабай бүткөнүн уккан кишилердин жылдыздары жерге түштү. Алар иштеги окту алса эле Сапар ордунан туруп, тез эле сакайып кетүүчү деп ойлошту. Ал эми жабыр тарткан кан тамырларынын алабалы жөнүндө эстеринде эч нерсе жок эле. Операциянын толук жыйынтыгын уккандан кийин гана жаш жигиттин келечек өмүрүнө кооптонуу туулгандыгын бардыгы тегиз билишти. Сапарды Фрунзеге жөнөтүүдөн башка айла калбаган сыяктуу. Райкомдун секретары Фрунзеге шашылыш телефон чалып, ошол эле замат санитардык авиациянын начальниги менен байланышууга жетишти. Айыгар оорунун дарысы өзү табылат дегендей, мындан 5 эле мүнөт мурда шаардык оорукананын биринде жаткан башынан операция болуучу катуу оорулууга невропатолог Асанбаев самолет алып кеткендигин угуп, секретарь Сапарды кошо алып кетүүгө мүмкүндүк алды.